Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Баарыңыздарга сөз башында амандык тилеп, ден соолук тилеп, алыскы айтылуу Индиядан салам жолдоп турам. Саламым ушу жалпы баардык мекендештериме. Ал эми бүгүнкү күндө коомчулук ичинде канчалаган бир туугандарыбыз үчүн, мекендештер үчүн чакырык кылып, келгиле ортодо бир татыктуу көпүрө болойлу, ушул кыргыздын саны кемебесин, көбөйсүн дегендер, келгиле ден соолуктарын жакшы болуп кетиши үчүн себеп болойлу, бирөөнүн үйү жок экен, ушул энебиздин үйлүү болуп калышына себеп болойлу деген чакырыктарды жасап, бүгүн канчалаган бир туугандар ден соолугу жакшырып отурат. Быйыл жыл жыйынтыгында ушул карасак, ушу 150гө жакын оор операциялар болуптур. Ошол операцияларда ошол колубуздан келишинче бата тилегин алайлы, элибиздин журтубуздун ыраазычылыгын табайлы жараткандын деген үмүттө аракеттер жасап келебиз. Бирок менин бүгүнкү күндөгү кайрылуум, өтүнүчүм менин жашоо аламга келишиме себеп болгон апакемдин эртең жүрөгүнөн операция болгону турат. Ошол Индия өлкөсүндө, Нью-Дели шаарында. Ошон үчүн мен дагы ушул бата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт деген ошо элимден, журтумдан ушу бата тилекти үмүт кылып отурам. Ошо апам эртең операция жеңил өтүп, 4 саатка созулган ошол операция болот. Ошон үчүн сиздерден бир дуа кылып койсоңуздар, намазыңыздарда, ошол Кудай буйрса ар бир үйдө эне мээрими болсун, ар бир үйдө бул эне күйүп турган шамчырак, ошол Кудай буйрса ар бир үйдө апаларыбыз аман болсун. Баарыбыз сиздер да апаны жакшы көрөсүздөр. Ал катарда мен да бармын. Апамды ушунчалык жакшы көрөм. Үйдүн эң кичүү баласымын. Эркелеп чоңойгон жигитмин. Бүгүнкү күндө элдин дагы ушундай кызматын кылышлык үчүн ушул ата энемдин берген тарбиясы элиме, журтума ушул аздыр көптүр бүгүн барчылыгыбызда түгөлдөшүп, амандашып, ушундай тирүүчүлүктө бир жакшы иш менен алектенүү үчүн ушул апамдын, атамдын тарбиясы өтө зор. Ошон үчүн урматтуу достор, бир туугандар, ар бир үйдө ата эне аман болсун. Ал катарда менин дагы энекемдин жашоодо ошол баарыбыздын жакшылык, биздин жакшылыктарыбызды, балдар кыздардын жакшылыгын көрүш үчүн дуа кылып коюңуздар. Сиздерден өтүнүч. Анткени биз Пайгамбар алейхиссалам ушул хадисинде да айтат, мусулмандар бир дене сыяктуу болуш керек. Дененин бир жери ооруса, бүтүндөй дене ооруйт деген. Ансыгандай мына ушундай хадистердин аркасында биз бүгүн канчалаган жакшы иштерди жасап келебиз. Ошол катарда сиздер да барсыздар. Бүгүн канчалаган бир туугандарыбыз катарыбызда күлүп жайнап, өмүрүн улап келет. Ошол катарда менин апам да ошондой эртең өзүнүн туулган күнүндө туш келип тургандыгы дагы ошол эртең туулган күнүндө наристе жаш балаңмын, кандай дени сак, ушундай жакшы төрөгөн ошондой жаш наристедей эртең операциядан кийин биздин кашыбыздар дайым ойноп, жакшынакай күлүп жүрүүсүн насип кылсын деп жараткандан тилеп отурабыз. Биздин тилегибизге сиз да тилектеш болуп, намазыңызда дуа кылып коюңуз деген гана өтүнүчтү айткым келип турат. Баарыңыздардан Алла ыраазы болсун. Баарыңыздарга жараткан Аллах Таала ден соолук өмүр берген болсун. Жакшылыкта амандашайлы бир туугандар.